Салам достор, ассаламу алейкум. Мен Максутов Мурсалим Султаналиевич, Адекс курулуш компаниясынын түштүк аймагы боюнча жетекчисимин. Мен аркамда турган Арыстан менен Жолборсту көрүп, Африканы элестетишиңиз мүмкүн. Бирок артымдагы үйдү көрүп болсо, Европаны элестетишиңиз мүмкүн. Бирок чындыгында биз Европада же болбосо Африканын же болбосо кандайдыр бир башка бир континент эмеспиз. Биз Кыргызстандын Сарычелек көлүнүн коругундабыз. Ушул жер Сарычелекке тиешелүү. Урматтуу достор, биздин аркабызда турган үй 2022 жылы мурдагы жылы салынган. Бул үй жалпы аянты 250 метр квадратты түзөт. Кардарыбыз менен жакын 4 миллиондун тегерегинде келишим түзгөнбүз. Анда эмесе бул үй жөнүндө сиздерге кенен тааныштырып, бул үйдүн кандай максатта пайдаланып атат, ичи кандай жасалды, биз кайсыл этапка чейин жасадык, аны көрсөтүп айтып беребиз. Анда эмесе биз менен болуңуздар, үйдүн ичине кирели. Фундаментти дагы биздин кардарыбыз өзү жасаган. Фундаменттин үстү жагында биз дубалыны көтөрүп, крышаны жабып, ал эми сырткы жасалгылоо фасад жасаганбыз, айнектерин коюп, козоп, ичинде гипсокартон, электромонтаж ушуларды коюп кеткенбиз. Анда эмесе бисмилла деп үйдүн ичине кирели. Кышында өзүнө үй, ал эми жайында, сезондо Сарычелекке келген туристтер үчүн конок үй катары салынган. Мына Кудай буйрса бисмилла деп киргенде эле коноктор үчүн аябай жакшы шарттар түзүлүптүр. Кардарыбыз бүгүн аябай маанайы жакшы, бизди жакшы күтүп алды. Анткени биринчи жолу бүгүн конок киргизип, иностранецтерди, бүгүн чет өлкөдөн келгендерди тосуп атыптыр. Бисмилла деп киргенде сиздер өзүңүздөр белгилүү болгондой 1 2 3 4 5 бул жерде 5 бөлмө бар. 5 бөлмөнүн бардыгында 1ден же болбосо 3дөн 4дөн койкалар бар экен, туристтерди жайгаштырып атыптыр. Ал эми төрүндө болсо бул экөө санузел. Сиздерге аябай мындай белгилеп айткым келип атат. Анткени мен өзүм ушунча жыл үй салып жүрөбүз, Кыргызстанды кыдырып жүрөбүз. Ал эми биз башында белгилеп өткөндөй эле патпсо үйдүн ички ремонтуна чейин салабыз. Үйдүн ички ремонтуну кардарыбыз өзү каалагандай салса болот. Мен сиздерге ушуну көрсөтөйүн. Бул болсо декоративный штукатурка экен. Шпаклевканы өздөрү берип туруп, ушундай краскалап, лактаптыр үстүнө. Бир көрсөңүз обойго окшош, дагы бир көрсөңүз краска гипске окшош, ар кандай нерсени элестете алат экенсиз. Бирок жеке мага аябай жакты. Мен ушуну башка бир ушундай хостелдерге же болбосо үйлөргө сунуштайын деген оюм бар. Кирген мына экинчи этажга көтөрүлүп чыгабыз. Тепкичи дагы аябай ыңгайлуу болуп тур. Мебель же болбосо үстүгө кандай бир эмеректи алып чыксаңыз, сизге ыңгайлуу, кенен жайгашкан. Үстүнө чыкканда дагы көрүп атасыздар өзүңүздөр. Мындай чындыгында холу дагы аябай кенен. Туристтер үчүн, өздөрү үчүн менин оюмча аябай жакшы, ыңгайлуу. Мына асты кандай? Астында дагы 5 бөлмө болчу, үстүндө дагы кудум эле ошол бөлмөлөр сакталган, 2 санузели менен. Бул жакты дагы көрсөк болот экен. Мисалы үчүн ичинде дизайн караңыздар. Ичинде дизайнда болсо, бул жак болсо гипсокартон шпаклевка, андан кийин водомшомка менен краска бериптир. Аябай сонун чыккан. Потолок болсо, унутуп атаматыны, натяжной потолок тартыптыр. Үйдүн эшиктери болсо хай-тек, аябай сонун, молочный, ак цветти тандашып турлар. Бул жакта аябай сонун. Койкаларын карасаңыз, чын эле сиз башка бир ысык жерде жүрүп чарчаган болсоңуз, бул жерге келип эс ала турган аябай сонун конок үй болуптур. Бул жерге келебиз. Дизайн чындыгында мен ушундагы белгилеп кетейин. Бунун ичини жасаган
кээ бир детальдерин эле башка бирөөлөрдү, усталарды жалдап алса, негизинен дизайнды, ички жасоолорун, мындай люстраларды, бүт бардыгыны хозяиныбыз, мына кардарыбыз өзү жасаптыр. Мен ага кубандым. Дагы бир нерсени баса белгилеп айтып кетем, андагы көрсөтөбүз. Бул жака чыкканда, бул экинчи этаждан балкон. Экинчи этаждан балкон, бул сары челектин тоосун көрүп, сары челектин кооздугуна, мунун природасына бул жакта отуруп суктанбай коюу мүмкүн эмес. Менимче, биз ушул айланага ушундай сип панелден жакшы жылуу, жер титирөөгө, суукка аябай туруштук берген жакшы технологияны сунуштайт элем. Ушундай жерлерде келип эс алып, сип панель үйдө жашап, көрүп, конок болуп кетиңиз, мен каалайм. Отуруп эс алсаң сонун, карагылачы тоону. Эртең менен ойгонуп бул жака чыксаң, кадимкидей сергийсиң. Биздин кардарыбыздын өзгөчө бир идеяга бай, фантазиясы жакшы киши экендигини кирип келе жатканда эле бул картинадан байкаса болот. Бул картина дагы болсо биздин Канат Байкенин өзүнө тиешелүү экен. Демек, Канат Байкен мындай картинада сүрөттү тартып, өзүнү бирдемкелерди чиймелеп, калеми курч экендигине мен дагы бир жолу ынанып атам. Анткени үйдүн ичиндеги чындыгында бизди да таң калтырчу нерселерди жасаптыр. Мен кардарыбызды жаңы тамашалап койдум. Дагы башка бир үйлөрдү куруп калсак, ички дизайнына, жасалоосуна сизди алып барайлы деп тамашалап койдук. Урматтуу достор, эгерде сиз ысык жерде, же болбосо шарты катаал жерде курулуш кылып кыйналган болсоңуз, анда ошол кыйынчылыктын бардыгын Adex курулуш компаниясына тапшырыңыз. Ал эми биз сиз үчүн Adex International курулуш компаниясы Сары Челек көлүнүн жээгинде ушундай татынакай 2 этаж конок үйүнү куруп койдук. Сиз бул жерге келип, ушул природада жакшынакай эс алып баргычаңыз, биз сиздин үйүңүздү бүтүрүп колуңузга тапшырабыз. Эгерде сизге ушул шарттар ыңгайлуу болсо, ал эми сиз кышында жылуу, ал эми жайында салкын жерде жашагыңыз келсе, анда биз сиздин кызматыңыздабыз.